Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобстун өлөр алдында айткан сөзү. Стив Джобс миллиардер абалында 56 жашында ашказандагы айыккыз рак илдетинин айынан көз жумду. Анын кээ бир акыркы айткан сөздөрү: мен ишкердик чөйрөсүндө ийгиликтин туу чокусуна жеттим. Эгер менин жашоомду башкалардын көзү менен караганда, менин жашоом эң ийгиликтүү адамдын жашоосу көрүнөт. Бирок менде жумуштан башка жашоомдо кубаныч аз болду. Аягында байлык мен үчүн көнүмүш нерсеге айланды. Айыккыз дартка чалдыгып, төшөктө жатып калганымда артымды карап, менин болгон байлыгым, атак-даңкым эч нерсеге арзыбай калгандыгын түшүндүм. Сиз өзүңүзгө айдоочу жалдап алып иштетишиңиз мүмкүн. Сиз үчүн кызмат кыла турган адамдарды тапсаңыз болот. Бирок сизде болгон байлыктын баарын берип, өзүңүздө болгон дартыңызды ала турган адамды жалдай албайсыз. Бардык нерсени таап, бардык материалдык нерсени сатып алсаңыз болот. Бир нерсе бар, эгер ал нерсе жоголсо, аны таап жана сатып да ала албайсыз. Жашоону сатып ала албайсыз. Ошондуктан өзүңүздү, башкаларды баалаңыз жана урматтаңыз. Убагында кадырына жетип калыңыз. Чоңойгон сайын адам акылдуу боло баштайт экен. Убакыт өткөн сайын түшүнө баштайт экенбиз. $30 турган саат менен $300 турган саат бир эле убакытты көргөзөт. Жана дагы бир мисал, $30 турган капчык менен $300 турган капчык бирдей суммадагы акчаны өзүнө батыра алат. $150 000 турган машина менен жүрөсүзбү, $30 000 турган машина менен жүрөсүзбү, биз бара турган жердин аралыгы бирдей эле экендигин түшүнө баштайбыз. 30 метр квадрат үйдө жашайсызбы, 3000 метр квадрат үйдө жашайсызбы, баары бир жалгыздык келет. Сиздин ички дүйнөңүздөгү бактылуулук сиздин материалдык байлыгыңыздан көз каранды эмес. Сиз самолетто бизнес класста учуп баратсаңыз, эгер самолет куласа, анда айырмасы жок. Сиз эконом класстасызбы же бизнес класстасызбы? Сиздер түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эгер сизде чын дилден баарлашканга досуңуз же сүйлөшкөнгө жакын адамыңыз болсо, анда бул чыныгы бакыт. Стив Джобс өлөр алдында жашоого эң керектүү деген кеңештерди айтып кеткен. Балдарыңызды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга тарбиялаңыз. Анткени алар чоңойгондо бардык нерсенин баркына жетишет. Тамак ашты, дары катары азыктаныңыздар. Болбосо бир учур келет, дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адам сизди таштап кетүү үчүн 100% себеп болсо да, сизди таштап кетпеш үчүн кандайдыр бир себепти таап жаныңызда калышат. Андыктан сизди жакшы көргөн адамдарды баалап барктай билиңиз. Адам болуу менен адамгерчиликтүү болуп жашоонун ортосунда чоң айырмачылык бар. Эгер сиз тез жетүүнү кааласаңыз, анда жалгыз жөнөңүз. Эгер алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу барыңыз. Эми сизге дүйнөдөгү эң мыкты 6 дарыгер тууралуу айтып берейин. Алар: биринчиси күн нуру, экинчиси эс алуу, үчүнчүсү туура тамактануу же болбосо диета, төртүнчүсү спорт менен машыгуу же болбосо көнүгүү жасоо, бешинчиси өзүңүзгө болгон ишенич, жана алтынчысы чыныгы достор. Бул айтылган нерселерди жашооңузда колдонуңуз да саламаттуу жашоодон рахат алыңыз.